Бул чыр чатакка Тажикстан бир канча күн мурда эле даярданган. Алар балдарын, үй бүлөсүн алып чыгып кеткен. Көкташ айыл аймагынын башчысы Разия Өсөрова жергиликтүүлөр жарыялаган түз эфирде ушул тууралуу айтып берди. Булар бир айдан бери даярданып келишет. 4 күн мурда бала чакасын, үй бүлөсүн алып чыгып кетишкен. 20 күндөн ашып калды, 500дөй солдатты алып келип мектепке киргизип койгон. Бирок 1000ге жакын солдат болсо керек. Азыр атышып жаткан ошол аскерлер жана ылдый жакка да 2000 солдатты алып келишкен. Тажикстандын чегарачылары жөнөкөй жаран катары кийинип алып атышып жатышат. Биздин аскерлерге ок чыгарылга деген буйрук келген эмес. Булар головнойго атайын келип, тийишип кыргыздын жеринде турган столбага видеокамера орнотушту. Мен азыр аял башым менен ушул жерде жүрөм. 51 жыл болду. Жерибиз үчүн салгылашып келе жатабыз. Разия Өсөрова чек арада солдаттын санын көбөйтүү керектигин айтат. Ошондой эле Бишкекте ар кайсыл маселелер боюнча митинг пикетке чыккандар чек арага келип тажиктерден жерди коргоо үчүн кыйкырышсын деген оюн кошумчалайт. Чек арадагы жаңжалдын кесепетинен бир адам каза болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Саат 18:00 карата жалпысынан Баткен облустук ооруканасына 17 адам жарат алып түшкөн.